Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү статус көрсөтүүбүздүн коногу сот тармагында эмгектенип жүргөн 1-Май райондук сотунун судьясы Махабат Бекешова. Айымды чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Демейде сотторду аябай сүрдүү деп айтышат да. Бул эмне себептен? Мүмкүн соттор бул мыйзамды колдонуучулар болуп, правоприменительный деп коет да. Бизде орусча айтканда укук колдонуучу органдар ошол мыйзамды колдонуп, туура колдонгондугун карай турган адамдар болгондуктан кээ бир учурларда коомчулукта ушундай түшүнүк бар деп ойлойм да. Ушундай мындай сүрдүүлүк жанагы эмне деп коет? Тартынуу жөнөкөй адамдар. Бул жакшыбы негизи? Сиздерден коркуп турганы? Жок, менин оюмча, мен өзүм судья катары судьядан коркуштун, судьядан сүрдөштүн кереги жок. Бул бир гана бардык адамдар үчүн мыйзамды сыйлоо. Судьяны сыйлаштын кереги жок. Мыйзамды сыйлаш керек да. Менимче бул маанилүү, туура. Бул эң маанилүү. Мыйзамды ошол эле судья өзү сыйлаш керек. Анан ошол судьяга акыйкат издеп келген тараптар дагы сыйлаш керек да. Ошондо судьянын сүрү эмес, мыйзамдын сүрү. Абдан туура айтылган сөз болду. Мен бул сөзүңүзгө толук кошулам да. Судьядан сүрдөө эмес, мыйзамдан сүрдөө. Ооба. Муну мен суранат элем, көпчүлүк көрүүчүлөр акылына, мээсине түйүп алчу сөз болду да. Негизи сиз жашоодо кандайсыз, жумшаксызбы же үй бүлөдө деле? Жашоодо негизи мен бирөөнүн өмүрлүк жарымын. Туура. Бирөөнүн энесимин, бирөөнүн жеңесимин, бирөөнүн эжесимин. Жумшак болчу жерде жумшакмын. Мыйзамды колдоно турган жерде мен ошол кесипти тандагандыктан, ошол кесиптин аркасынан үй бүлөмдү мисалы багам. Ошол кесипти баалайм, ошол кесипти сүйөм. Андыктан мен мыйзамды туу туткан учурларымда мүмкүн катуу болуп калаттырмын. Демек, жумуш менен жеке жашоонун өзүнүн ар биринин орду бар турбайбы? Жумушта жумуштай, үйдө. Менимче бул абдан туура. Кээ бирлер бар да, теги угуп калам, досторубуздун кээде жумушка барып, анан ошол жумуштагы образдан чыга албай үйүнө да колдонуп, же үйүндөгүсүн жумушка сүйрөп келген. Менимче бул туура эмес, Ооба. Кээ бир учурда сенден көз каранды эмес учурлар болуп калганда, ошол жумуштагы жүктү кээде үйгө алып келип каласың да. Айласыздан. Ошол жумушту улантуу менен, ошондо мен аял катары, эне катары сезем, үйүмдө атмосфера такыр башкача. Мындай таасирин берет турбайбы? Таасирин берет. Жолдошум дагы сүйлөбөй калат, балдарым, өзүмдү күнөөлүү сезе баштайм алардын астында. Андыктан мен ошого үйрөнгөнгө аракет кылам. Үйрөндүм деп айтпайм, бирок бүгүнкү күнгө чейин өзүм үстүмдөн иштейм. Жумушту жумушка таштайм. Анан жумуштан кийин үй бүлөмө, анан өзүмдүн үстүнөн иштөөгө дагы өзүмдү үйрөткөнгө аракет кылып келатам да. Ошол жумушумдан кийин мен атайын курстарга жазылып алгам, англис тилине жазылгам, же болбосо ден соолугумду чыңдоочу атайын жайларга барып, үй бүлөгө мен жаркылдаган жар болуп, мээримдүү эне болуп келгим келет. Туура. Бул бекер айтылбаса керек. Айрыкча биз эркектер ушундай ойлойбуз да. Үйдүн маанайы үйдүн ичиндеки энеден деп. Анан ошон үчүн дагы аял киши үчүн карьера жасоо менен үй бүлө
курууну айкалыштыра билүү бул көпчүлүк аялдардын колунан келе бербейт деп бул жүк да чын-чынына келгенде чоң жүк да. Анан сиз муну аракет кылып атканыңыз бул мактоого татырлык иш деп ойлойм. Эми Махабат айым, биз азыр быйыл мамлекетибиздин 30 жылдык эркин мамлекет болгонубуздун 30 жылдык мындай юбилейлик датасын белгилөө алдында турабыз деп атам да. Эркиндик дегенде мен ушуга баса белгилегим келет да. Мамлекеттин эркиндиги менен адам эркиндиги менимче бирдей эле түшүнүк. Адамдар үчүн эркиндик бул абдан маанилүү. Ошол эркиндикти болуу же болбосу кээде эмес, биздин закондун тилинде бул сиздердин колуңузда да, судья. Судьялардын. Бул чоң орусча айтканда давление да. Ооба. Сиз муну кандай кабыл аласыз? Абдан орундуу суроо. Бул деги эле судьялардын оор түйшүгү ушул элге маалым экендиги анык. Мындан сырткары ар бир кесип ардактуу. Туура. Ар бир кесиптин өзүнчө жүгү бар, ар бир кесиптин өзүнүн давлениясы бар, сиз айткандай. Бирок судьялардын колунда бул сот адилеттүүлүгүн ишке ашыруу, жүзөгө ашыруу мамлекетке эркиндикти берүүнүн гаранты. Кандай гаранты? Бул деген биз азыркы заманга ылайык, заманга бап экономика, базар экономикасы өнүгүп атат. Мына ошол эле учурда карым-катнаштардын баягы Советтер Союзундагы карым-катнаштар өзгөрүлүп, азыркы учурда экономикабыз алдыга өнүү менен капиталисттик мамлекеттердин катарына кошулуудабыз да. Аракет кылып атабыз. Аракет кылып атабыз. Биз деген өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн катарына киребиз. Ошол учурда бизге экономикабызды алдыга тартуу, мамлекетибизди өнүктүрүү бул инвестицияларды тартуу менен байланыштуу биздин мамлекетке. Инвестициялар биринчи мезгилде сот адилеттүүлүгүн кандай ишке ашырылышы тууралуу анализ жасашат. Эгерде сот адилеттүүлүгү, сот акыйкаттуулугу мыйзам чегинде бардык жарандардын, бир эле Кыргыз Республикасынын жаранын эмес, Кыргыз Республикасына келген чет өлкөлүк жарандардын, жарандыгы жок адамдардын, ошондой эле Кыргыз Республикасына келген коноктордун, Кыргыз Республикасынын территориясында, Кыргыз Республикасынын аймагындагы адамдардын Конституцияда көрсөтүлгөн укуктарын кандай коргой алат сот адилеттүүлүгү. Эгер сот адилеттүүлүгү жогорку деңгээлде коргоп берсе, анда бизге өзүбүздүн жарандар, бул кепилдик турбайбы? Кепилдик. Өзүбүздүн жарандар ишеним артат. Андан сырткары чет өлкөлүк жарандар ишеним артат. Андан сырткары биз жогорку деңгээлге чыгабыз. Ошондуктан биздин мамлекетте Советтер Союзунан бери этапка мен өзүмчө бөлгүм келет да. Сот реформасы жүргүзүлүп келе жатат. Бул деген 90-жылдарга чейин Советтер Союзунун деңгээлиндеги өзүнчө сот реформасы, анткени ал учурда дагы өзүнчө сот реформасы болгон. Сталиндик репрессиядан кийин сотко өзүнчө көңүл бөлүнүп, 90-жылдан 2010-жылга чейин өзүнчө бир сот реформасы, ушул сот адилеттүүлүгүн жогорку деңгээлге, эл аралык деңгээлге жеткирүү максатында. 2010-жылдан кийин дагы азыр сот реформасы жүргүзүлүп келе жатат. 2010-жылдан кийин деп баса белгиленин себеби 2012-жылы атайын указ кабыл алынган президент тарабынан. Ошол сот реформасын карайлы. Кандай сот реформасына, соттук укуктук реформаны кандай кадамдар менен, кандай тартипте жүргүзсөк болот деген анализдер жүргүзүлүп келип, ошол анализдер бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн жемишин, позитивдүү жемишин берүүдө. Бирок ошол эле учурда албетте негативдүү кадамдар, негативдүү толук иштелбей калган. Толук иштелбей калган. Биз орусча айтканда реализация деп коебуз. Ишке ашпай калган баскычтар көп да. Мунун баскычтардын себеби
эмне дешибиз мүмкүн. Эмне баскычка ушул ишке ашпай жаткандын себеби эмне? Эмне үчүн бул баскычтар ишке ашат, кээ бир баскычтар ишке ашпай калат. Деги эле биз азыр эле айтып өтпөдүкпү? Биз өнүгүп жаткан мамлекеттердин катарына киребиз. Өнүккөн мамлекеттер дагы ушундай тарыхты басып өтүшкөн. Бул изденүү жолу. Бул мамлекет өзүнүн үстүнөн мамлекетти куруу жолу. Мамлекетти куруу жолу. Мамлекеттин өнүктүрүү жолундагы этаптар десек болот да. Бул өтө деле чоң трагедия эмес турбайбы? Бул баары бир өткөл мезгил сыяктуу. Бул өткөл мезгил сыяктуу, туура айтасыз. Өтө деле чоң трагедия болбош керек да. Себеби ошол соттук укуктук реформанын алкагында эч кандай иштер жасалган жок деген эч ким айткан жок. Ал тургай азыр жаңы президентибиз Садыр Жапаровдун 31 мартта 2021 жылдагы указы бар. Мында дагы ошол сот реформа боюнча атайын указ кабыл алынып, кеңешме түзүлгөн. Ушул сот реформасынын үстүндө иштөө боюнча. Ошол указдын өзүндө дагы айтылып жатат, ооба, позитивдүү жылыштар бар. Алгыдыга ачылган кадамдар бар. Бирок ушул учурга чейин элдин ишенимин биз арттыра албай атабыз. Толук кандуу. Албетте элдин ишеними. Бул мүмкүнбү негизи? Себеби коом деген ар кандай катмарлардан турат да. Анан биздин чындыгыбыз башка бир адамдын чындыгы башталган жерден бүтүш керек да негизичи. Ар бир адамдын чындыгы башка бир адамдын. Ошол чындыктардын кагылышкан жерин сиздер аныктайсыздар да. Кээде бир адамдын чындыгын басып кеткен убактар болот. Бир адамдын чындыгы башка адамдын чындыгын мындай кыскартып салган убак болот. Ушул чекти менимче мына сиздер аныктоочу, арбитраж дейбизби, судья деп ошон үчүн айтат да, сиздер да. Эми сот реформасында биз чынын айтсам биз 30 жылдан бери сот реформасын абдан аракет кылып келатабыз. Мен азыр түшүндүм, кошулам толук, сиз бул трагедия эмес, бул мамлекетти куруу жолундагы табигый көрүнүш. Мен буга кошулам да. Эми бир нерсе да, Махабат айым, азыр бир суроо берейин дедим эле, бирок ошол суроомо мурун бир нерсени тактап алайын деп ойлоп атам. Биздин көп системаларыбыз, мамлекеттик түзүлүштөгү көп системаларыбыз, институттарыбыз, ведомство, органдар дейбизби, эмнегедир биз көз каранды мамлекетпиз деп айтканыбыз менен көпчүлүгү советтик система бойдон калып калган да. Бул ошол эле билим берүүдө, бул ошол эле айрыкча ушул башкаруу системасында. Ал эми сот системасы бул өзүнчө бийлик бутагы болгондон кийин, менимче бул жерде да абдан көп көйгөйлөр болуш керек. Советтик сот системасы менен Кыргыз Республикасынын советтик сот системасы, анан көз карандысыз мамлекет катары сот системасынын айырмачылыктары канчалык деңгээлде деп ойлойсуз? Барбы негизи же? Албетте өтө көп. Чоң айырмачылыктар бар. Анткени могу Кыргыз СССРнин сот системасы, деги эле Советтер Союзунун сот системасы ошол орусча айтканда карательный система болгон. Жазалоочу сот системасына айланган. Көпчүлүк учурда Советтер Союзунда прокуратура органдары, ошол эле укук коргоо органдары алып келген кылмыш иштери, мисалга алсак, ошол кандай келсе ошол бойдон сотто чечим кабыл алынган. Актоочу өкүмдөр аябай аз болгон. Андыктан карательная система деген атка конгон. Ал эми биз өзүбүз жазалоого көбүрөөк басым жасаган. Ал эми биз өзүбүз азыркы учурда эркиндикти колго алгандан кийин, көз карандысыз мамлекет болгонубуздан кийин, укуктук, светтик биз мамлекетпиз, социалдык мамлекетпиз. Азыркы учурда бизде гумандуулук принциби, мыйзамдуулуктун туу чокусу, ушул принциптер. Бул абдан маанилүү сөз деп ойлойм да. Көпчүлүгү бул жөнүндө ойлонбойт да.
советтик система, сот системасы бул жазалоого көбүрөөк басым жасаса, биз азыр кыргыз көз каранды мамлекетинин сот системасы бул адам укуктарын коргоо, гумандуулук жакка көбүрөөк турбайбы? Эми кийинки суроом болсун. Сот процессин жүргүзүүдө көбүрөөк реформа талап кылынабы же негизи эле сот системасынын түзүлүшүндө талап кылынабы? Мындай реформа талап кылынабы. Себеби биз билебиз да, мамлекетти 3 бийлик бутагы кармап турат. Бул мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийлиги. Сиздер мыйзам чыгаруу бутагы эмне берсе, эмнени бекитип берсе, ошол сиздин эреже боюнча иштешиңиздер керек да. Ооба. Ошондо реформаны сот системасы өзүнчө көз карандысыз жүргүзө алабы дегеним да, же сөзсүз мыйзам чыгаруу бутагына көз карандыбы? Албетте биз көз каранды деп айта албайм, бирок биздин мамлекетте 3 бийликтин бутагы бар, өзүңүз айткандай, мыйзам чыгаруу, аткаруу, сот бийлиги. Ал эми сот реформасы жалгыз сот системасы тарабынан жүргүзүлбөйт жана жүргүзүлүүгө жатпайт. Анткени бул ушул 3 бийликтин тең салмактуулугун сактоо менен мыйзам чыгаруу бийлиги туура мыйзамдарды замандын талабына жараша ошол аткарыла турган, чындыгында адамдарга керек боло турган, аткарууга мүмкүн болгон мыйзамдарды кабыл алып берсе, биз ошол мыйзамдарды правоприменительный деп атпайбыз, биз укук колдонуучубуз. Ошол мыйзамда жазылган укуктарды биз жарандарга карата колдонуп берсек, аткаруу бийлиги биз чыгарган соттук актыларды туура аткарып берсе, анан ошондо гана соттук реформа алдыга жылат да. Бул жалгыз эле бир неменин колунан жалгыз эле келбейт. Бул тууралуу, жалгыз келбегендиги тууралуу мамлекеттик атайын программа бар. 2019-жылдан 2022-жылда сот системасын өнүктүрүү жөнүндө максаттуу программа кабыл алынган 2019-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан. Бул программада дагы ведомстволук группалардын арасынан атайын комиссиялар түзүлүп, чогуу тең салмактуулукту сактоо менен албетте ошол сот системасындагы соттук укуктук реформаны жүргүзүүчү кадамдар, атайын тапшырмалар алдыга койгон ар бир пландар коюлган. Мына ошонун негизинде соттук укуктук реформалар ишке ашырылып жатат. Адамзат негизи кылган күнөөсү үчүн анан жашоо эрежесин үйрөнүү үчүн көбүнчө пайгамбарларга карашат да. Бул христиан дининде болобу, ислам дининде болобу, айырмасы жок. Ал эми пайгамбарлар болсо Кудайга, жаратуучуга карайт экен да. Муну эмнеге айтып атам? Биз эркиндик деп атабыз да. Адам эркиндиги, анан мамлекет эркиндиги, кээде сот системасы ошол эркиндиктин чегин белгилеп турган судьялар дагы, сот системасы дагы эркиндикке муктаж болгонун сезебиз да. Биз реформа дегенде, анан элдин ишеними дегенде көбүнчө бул сотторго башкаруу бийлиги тарабынан, аткаруу бийлиги тарабынан же болбосо мыйзам чыгаруу бийлиги тарабынан басым жасалат. Анан алар каалагандай чечимдерди чыгарат деген жүйөлөрдү келтиребиз. Бул канчалык деңгээлде чындыгы бар? Сиздер чын эле эркиндикке муктажсыздарбы өзүңүздөр? Коомчулукта чын эле ушундай пикирлер бар, көз караштар бар. Бирок баягы биз эгемендүүлүктү алган күндөн баштап судьяларга эркиндикти берүүгө бардык күчтөр жумшалууда да. Мен өзүм судья катары, мен өзүмү көз карандысыз судья катары баалай алам. Мага андай сиздин практикаңызда мындай болгон эмес? Менин тажрыйбамда экөөбүз ачык сырдашалы да. Сизге бирөө чалды беле? Махабат, момунча акчага же момундай жумушту бүтүрүшүң керек деп. Менин тажрыйбамда мен өзү азыркы учурда жазык иштерди карайм. Жазык иштерди өзүңүздөр билесиздер. Жазык иште бул сотко чейинки өндүрүштө жана соттук өндүрүштө баш коргоо чарасы тандалат да. Баш коргоо чарасы деп коебуз. Ошол айыпкер адамга карата сот бүткөнгө чейин камакта кармалуусу же үй камакта кармалуусу же үйүндө башка жака кетпөө жөнүндө
колгат менен кармалуусу тандалат. Но ошол учурда ошол жеке жарандар эркиндиктин баасын сезет. Аябай эркиндик кандай мындай чындыгында баалуу экендигин сезишет да. Мына ошол учурда сиз айткандай сунуштар болушу мүмкүн. Бардык нерсеге даяр болот. Бардык нерсеге даяр болот деп адамдар ойлойт да. Жок, ошондой да негизичи. Бирок менин тажрыйбамда мага эч ким давление кылган эмес. Мен андай звонок же болбосо бирөө тарабынан көрсөтмө ушулга чейин чындап эле алган жокмун. Кээ бир учурларда мындай ажантаж же болбосо резонанс жараткан жумуш иштер болот, жазык иштери. Улам массалык маалымат каражаттарын жеке жактар өздөрү чакырып калышы мүмкүн. Же болбосо мамлекет тарабынан барып, мына ошондой учурларда кандайдыр бир басымды судья сезиши мүмкүн. Коом тараптан. Анан сиз айткандай башка кысымды мен көргөн жокмун. Өзүмдүн, балким мен андай деңгээлдеги ишти караган жоктурмун. Бирок андай деңгээлдеги ишти караган жоктурмун дейли десек, бизде азыркы учурда автоматташтырылган система бөлөт иштерди. Бул иштерди 2018 жылдын аягынан бери автоматташтырылган система бөлөт. Демек канцелярияга келип түшкөн жарандык иш болобу, жазыктык иш болобу, ошол автоматтык түрдө судьялардын жүктөмүн карап, могу Бекишеванын жүктөмү азыраак экен, бул кишиге 5 иш бөлүшүм керек. Например, дагы бир судьяны көрүп, бул кишинин жүктөмү азыраак көп экен, буга бербей туруш керек. Автомат өзү робот, мындайча айтканда робот өзү аныктап турат да. Негизи бир судья бир эле мезгилде канча ишти карай алат мындай практикаңызда? Жүктөм боюнча биз орусча нагрузка, кыргызча жүктөм деп коебуз. 1 май райондук сотунда өзүм иштеген сот боюнча айта кетсем, мен 2020 жылы 23 июндагы указ менен келдим да бул жака. Которулуп келдим региондон. Региондон которулуп келдим. Кайсыл жактан? Баткен областынын Кызылкая шаарынан которулуп келдим да. Кызылкая шаардык сотунан. Региондо бизде жүктөм аз. Ал жакта бир айына 30-40 иш карайбыз. Ал аралаш иштер болот, жазык иштери дагы, жарандык иштер, бардык иштерди карай беребиз. Ал эми биз келген учурда 1 май райондук сотунун судьялары, мисалы жазык ишти караган судьяларда 120дан кылмыш иши бар. Бир судьяда. 120. Бул деген өтө оор. Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Физикалык жактан, моралдык жактан чындыгында жетишпейт да. Биз толук кандуу мындай таанышып, изилдеп чыкканга, ошол сотторду оптималдаштыруу деп бизди ошол жүктөмү аз соттордон жүктөмү көп соттор жака бизди которду. Бул дагы сот реформанын жакшы кадамы. Мына бизди 14 судья келдик. 14 судья 1 май райондук сотуна келип которулуп отурдук. Азыркы учурда биздин жүктөмдөр 50, 60, 45 ашпайт. Ошондо бул көйгөйдү соттордун санын көбөйтүү менен чечтиңиздер да, получается? Соттордун санын көбөйтүү эмес, жүктөмү аз соттордогу штаттарды жүктөмү көп сотторго бөлүү менен. Ал жактагы штатты бияка которду да. Мисалы үчүн Кызылкаяда 50 болсо, бул жакта 100, ал жак мен ушуну толук түшүнбөй атам. Кызылкаяда мисалы биз 4 судья болсок, ал жактан 1 судьяны 1 май райондук сотуна которду. Ал жакта 3 судья жетишет. Анткени 4 судьяга айына 25 иштен гана карап калдык да. Бул деген аз. Эгерде Кызылкая шаардык сотунда 25 иштен 1 айда карасак, 1 май райондук сотундагы судья ошол эле айлык акысы менен 120 иш карап калды. Андыктан ал жактагы 1 судьяны 1 май райондук сотуна которду. Дагы башка соттордон Каракөл шаардык сотунан, например, тоже 1 судьяны бияка которду. Ошондо биздин жүктөм азайып, азыркы учурда 60-55 иштегенге мүмкүнчүлүк болуп калган турбайбы? Менимче бул эң оптималдуу чечим болгон деп ойлойм, себеби биз коомду кантип кылмышты азайталык? Албетте мунун да жолдору бар, алдын алуу жолдору. Бар, бирок бул жанагы бир немеде айткандай, бул уже башка история, башка жомок.
Себеби ал жерде башка мамлекеттик бутактар, ведомстволор, укук коргоо органдары иштеш керек. Бул дайым эле соттордун көз каранды эмес да. Эми биз азыр деле акыркы күндөрү ушул сот реформасына дагы көңүл буруп атабыз. Дагы деле реформа керек, дагы жакшыртуу керек деп. Сиз мисал үчүн регионалдык деңгээлде иштеген эң мындай төмөнкү деп коелук, мындай элге жакын биринчи инстанцияда иштеген судья катары биринчи көйгөй эмнеде деп ойлойсуз соттук реформада? Сиздин көз карашыңызда. Албетте сиз могу жанагы жогорку соттун же болбосо жогорку сот системасынын эң башында турган адамдардын деңгээлинде мүмкүн карай албайсыздар, мүмкүн укугуңуз да жоктур. Бирок сиз эң төмөнкү жанагы биринчи инстанцияда биринчи жарандар келип кайрылган ошолордун көйгөйүн чечкен судья катары бул жакшы да, эң жакшысы. Себеби сиз астынан билип атпайсызбы? Көйгөйдүн баары биз билебиз биринчи кезекте алдында болот. Эмне эң биринчи мындай муктаждык реформада деп ойлойсуз? Эмнеден башталуу керек? Ушул жергиликтүү соттордун өкүлү катары мен биринчи инстанция деп коет. Бизде жергиликтүү сотторду жана региондо иштеп келген судья катары өзүмдүн тажрыйбамда жыйынтык чыгарсам, бул менин жеке оюм, албетте. Көбүнчө бул калктын укуктук билимсиздигинен. Билимсиздиги дагы ушул соттук укуктук реформага кичине болсо дагы өзүнүн кедергисин тийгизет да, таасирин тийгизет. Анткени өзүнүн кепилденген укуктарын билбей, кээ бир учурда мөөнөттү өткөрүп жиберишет. Мисалы жарандык карым-катнаштар боюнча жашап жатат үйдө, токтом алган боюнча, айыл өкмөттөн токтом алган, ал токтомду ошол мамлекеттик жергиликтүү жана биз госрегистр деп коебуз, мамлекеттик каттоо органдарына барып каттаткан учурдан баштап анын укугу келип чыгат жеке менчикке. Ал менин токтомум бар колумда. Бул деген жер меники деген ойдо болот дагы. Жүрө беришет. Анан атайын бизде деген доо арыздын мөөнөттөрү бар. Доо коюунун мөөнөтү 3 жылдык, жалпы мөөнөт 3 жылдык мөөнөт, мисалы укугу бузулган күндөн тартып. Мына ошондой мөөнөттөрдү өткөрүп жиберген учурларда кээ бир учурда коомчулук сотторду күнөөлөшөт да, бирок сот мыйзамдын тили менен сүйлөйт. Сот өзүнүн тили менен сүйлөбөйт. Соттун албетте мыйзамда көрсөтүлгөн өзүнүн ички ынанымы менен чечим чыгарат. Бирок ички ынанымыбыз биз мыйзамды туу коюшубуз керек. Мыйзамды аттап кете албайбыз. Мыйзамды бузуп кете албайбыз. Ал эми мыйзамдын талабы, мыйзамдын тили катуу. Туура. Бул учурда мыйзам сот үчүн сүйлөйт. Сотко сүйлөйт. Мындай чыгарасың, мындай чечим чыгарасың деп. Жардам берет турбайбы? Ооба. Ошондо сот мыйзамдын тили менен сүйлөгөн учурда коомчулук башкача кабыл алып калышы мүмкүн. Себеби бардыгыбыз билебиз, сотко эки тарап келет. Же андан да көп тарап келиши мүмкүн. Бир тарап сөзсүз мыйзамдын тили менен, мыйзамдын талабы менен жеңилип калышы мүмкүн. Ошол учурда коомчулук ойлойт, сот туура эмес чечим чыгарып койду деп. Деги эле бул өзүнүн укуктук билимсиздиги тууралуу келип чыккан жүйө маселе экендиги жөнүндө эч ким ойлонгусу келбейт. Бул адамдын натурасы ошондой да. Биз күнөөнү мойнубузга алгыбыз келбейт. Шылтоону башка бирөөгө жеңилирээк жакшы көрөбүз да. Дагы бир айтып кетчү нерсе, бизде Кыргыз мамлекетинде, Кыргыз Республикасында аял судьялардын ассоциациясы бар да. Биз аял судьялар өзүбүзчө ассоциация курганбыз. Себеби сиз айтып өткөндөй, аял үйдө жар, эне, ошол эле учурда аялдар табигатынан боорукер, сезимтал келет. Андыктан ошол өзүбүздүн мүмкүн айтып өтсөм, жакшы жагыбызды колдонуу менен сот реформасын алдыга жылдыруу максатында, ага жардам берүү максатында, дагы башка судьялардын укуктарын коргоо максатында биз ассоциация курганбыз.
Бул ассоциацияда бүгүнкү күндө 100гө жакын аялдар, аял судьялар. Регион республика боюнча? Республика боюнча биз мүчөбүз. Ошол эле учурда мактанчу жагдай бар. Бул Америка Кошмо Штаттарында деги эле жер жүзү боюнча түзүлгөн улуттук ассоциациялык судьялардын ушундай ассоциациясы бар. Ошол Национальная ассоциация женщин судей деп коебуз орусча. Ошонун курамына киресиз? Биз мүчөсүбүз. Анан ошол мүчөсү болгон аялдар биз дайыма артта калбай семинарларды, окуу жайларды өткөрүп турабыз. Ошол соттук реформа тажрыйба алмашуу болуп турат турбайбы? Алкагында биз жерлерде, мектептерде, атайын мектептеги жаш балдарга барып, сот реформасы, сот системасы жөнүндө конок лекцияларын өттүк да. Ошонун ичинде мен бармын. Ошондуктан айтып жатам да, могу укуктук билимсиздиги. Мен Баткен областын түрө кыдырып, мектептерге барып, ошол 11 класстын окуучуларына конок лекцияларын өттүм да. Ошондо мага берилип жаткан суроолор үйдөн келген суроолор да. Себеби аларга айтылат, мына бул күнү судья келет, кызыгуучу суроолоруңар болсо бергиле, темасы моундай. 11 класстагы окуучулар бүгүнкү күндө биздин муун, жаш муун, биздин келечек. Келечек, туура. Алардын аябай активдүүлөрү ушундай суроолорду көтөрүшөт да. Эмнеге биздин могу үйүбүздө 10 жылдан бери жашайбыз, же 20 жылдан бери жашайбыз, бирок сот ушундай чечим кабыл алып койду. Бул укуктук билимсиздик. Ошол эле учурда биздин баягы жазылбаган каада салттарыбыз, жазылбаган мыйзамдарыбыз. Деги эле мыйзамдын башаты өзү каада салттан башталат. Туура. Бирок кээ бир каада салттарды мыйзамга баарын жазыштын кереги жок. Ата-эне балдарды сыйлоо, же болбосо аксакалдарды угуу. Мына ошол биздин жазылбаган каада салттагы биздин көбүнчө салттарыбыз мен аябай сыйлайм. Алар биздин мыйзамдын негизине, мыйзамдын өзөгүнө жатса, сонун болмок да. Себеби мен өзүм ошол ассоциациянын алкагында Америкага барып келдим, конференцияга. Ошол Кыргызстандын судьяларынын атынан өзүм жалгыз бардым. Аларда могу каада салттар өзүнчө, алардын да каада салтын сыйлаш керек. Аларда медиаторлор аябай орун алышат экен да, салмактуу орунду, судьялардан дагы салмактуу орунду алат деген көз карашта келдим. Албетте судьяларды да аябай сыйлашат. Медиатор деген бул ортомчу, же болбосо ортодогу туура чечүүчү адам экен. Ал эми бизде медиаторлор каада салтыбызда ата бабабыздан келе жаткан салт бар да. Аксакалдарга салуу. Аксакалдар соту деп бир Аксакалдар соту. Азыркы учурда да аксакалдар соту бар. Ушул мен иштеп келген региондо, Баткен областында бизде аксакалдар соту аябай жакшы. Бул сиздердин да жумушуңуздарда аябай аябай азайтат. Бизге келген доо арыздарды карап жатып, биз айтабыз, аксакалдар сотуна кайрылдыңыздарбы, медиаторго кайрылдыңыздарбы? Азыркы учурда мыйзамда көрсөтүп койгон, медиаторго сөзсүз баруусун милдеттендиребиз, судьялар. Биз милдеттендиребиз, алар милдеттүү барганга. Ал биз укугубуз. Ошол медиаторлорго барганда, аксакалдарга барганда көпчүлүк суроолор чечилип кайра сотко келбейт. Бул деген сотко ишенимин биринчиден арттырат. Сот дароо мыйзамдын катуу тишине же катуу тилине салып соттоп салган жок, чечип салган жок. Каада салтка, өзүбүздүн каада салтка, баягы жазылбаган, көзгө көрүнбөгөн, өзүбүздүн урматтаган мыйзамдарыбызга дагы баш ийген учурлар көп да. Ушул сөзүңүздөн бир суроо да, Махабат айым. Башкаруу системасында биз билебиз, дүйнөдө бир топ мисалдар бар. Диктатуралык башкаруу, элдик башкаруу, тирания деп да жүрөбүз, политологияда бул багыттар белгиленген. Эми сот башкаруусунда, сот бутагында дагы дүйнөдө бир топ практикалар колдонулуп жүрөт да. Мисалы үчүн Малайзия өлкөсүндө светтик биз билген, бизде бар мына биздин система, жогорку сот системасы. Сот системасы, то есть. Анан шариат. Шариат эрежелери менен
сот системасы. Анан сиз айткандай каада салтка үй бүлөлүк институтка байланган бул аксакалдар соту. Деги эле буларды айкалыштыруу мүмкүнбү? Же бул ар бири өзүнчө иштөөчү институттарбы? Бул жөнүндө ойлонуп көрдүңүздөр беле? Буларды айкалыштыруу мүмкүн. Айкалыштыруу мүмкүн. Анткени деген биз шариаттык мамлекет эмеспиз. Шариаттык мамлекет эмеспиз. Муну толук кандуу колдоно албайбыз. Шариаттын эрежеси менен жашаган мамлекеттерде ал ушул шариаттын эрежелерин, ушул мыйзамдын өзөгүн түзөт аларда. Ал эми биз социалдык мамлекетпиз. Социалдык, светтик, укуктук мамлекет, демократиялык мамлекет болгондугубузга байланыштуу биздин мыйзамдар демократиянын өзөгүн түзөт. Демократияда демек бул демократия деген бул элдин укугу. Элдин укугу. Ошол элге укук берген, адамга укук берген мыйзам катары бааланат дагы. Бизде көбүнчө ошол адамдын укугун биринчи орунга койгон, туу койгон мыйзамдар кабыл алынат. Ошол эле учурда бизде азыркы учурда исламское, например, финансирование деген колдонулат. Финансирование по исламским принципам деген, шарият боюнча бул банк системасында да колдонулуп жүрүшөт. Банк системасында колдонулуп, атайын жарандык кодекске ошол исламдык принциптер менен финанслоонун эрежелери, жолдорун жарандык кодекске киргизилген. Бул деген биздин конституцияга каршы келбеген, айрым жашоодо, карым катнашты жөнгө салган шарият эмес, эми исламдык принциптин эрежелерин айкалыштырган учур десек болот да муну. Жарандык кодекске кабыл алуу бул биздин ушул судьялар атайын жарандык мамилени, карым катнашты жөнгө салуучу мыйзамдын бир кодексине киргизилгендиги ошол айкалыштыруусу деп эсептейм. Туура. Ал эми үй бүлөлүк сиз айткан каада салттар бүгүнкү күндө кайсыл мыйзам менен айкалыштырылып атат? Бардык мыйзамдын өзөгүн биздин каада салт түзөт, албетте. Биз жанагы студент учурубузда государство, теория права деген предмет окуганбыз. Мына ошол учурда дагы бул каада салттын башталышы, мыйзамдын кабыл алынышы каада салттардан улам келип чыгат деп окуганбыз. Ошол эле учурда романдык германский право деп коебуз. Романо-германдык укуктук жана англо-саксондук укук. Эки укук бар. Мына ушул биз болсо романо-германдык укуктун негизинде иштейбиз. Байыркы герман болуп калыптыр мында роман дегенде. Романо-германское право ошол укуктун негизинде биздин мыйзамдар ал ошол укуктун негизинде кабыл алынган мыйзамдар айтып өтчү нерсем ушул албетте каада салттар бар, бирок жана эле айтып кеткендей ар бир каада салтты мыйзамга жазып түшүрүш мүмкүн эмес. Бул биздин өзүбүздүн каада салтыбыз менен сакталып, муундан муунга өткөрүлүшү керек. Ошол учурда жана медиация жөнүндө мыйзам 2017-жылы кабыл алынып, закон о медиации. Бүгүнкү күндө бир эле жарандык иштерге эмес, азыркы учурда анчалык оор эмес кылмыштарга жана жоруктарга дагы колдонулуп келе жатат. Кантип колдонулат? Медиатор атайын сертификат алат. Билими бар, жогорку билими бар, атайын критериялар бар. Сертификатты алып, ошол ортодо чыр чыккан тараптардын ортосунда эч ким жеңилбей турган, жеңилип кала турган позиция эмес, экөө тең жеңишке жете турган позицияны сунуштаган бир орган десек болот. Медиация ушундай бир институт. Бүгүнкү учурда жаңы институт биз үчүн, судьялар үчүн да жаңы институт. Биздин жанагы жүктөм көп деп атпайбызбы? Ошол жүктөмдү азайта турган институттардын катарына кирет да, мүмкүнчүлүк. Ал соттун кароосунда эле, бирок медиатор аркылуу келишим түзүп келиш мүмкүн. Ошонун негизинде иштер кыскарат, же болбосо тараптардын жарашуу, макулдашуусу бекитилген учурлар аз эмес, көп. Региондо бул медиация аябай жакшы иштейт. Анткени региондордо, мен өзүм региондон, айыл жергесинен келдим. Региондордо жана каада салтты бизде аксакалды сыйлоо, улуулардын айтканын тыңшоо, аларга сөз берүү,
биринчи кезекте турат. Биринчи кезекте. Мен ушул эки региондо жана шаарда иштеп жатам. Экөөнү айкалыштырганда ушундай өзүмчө жеке пикирге келем да. Сиз айтып атпайсызбы, мен көбүнчө тажрыйбамда кылмыш жаза багытында көбүрөөк судьялык кылдым депчи. Кылмыш жаза багытында иштеген судьялар биринчи кезекте мен ойлойм да, бул прокурорлор тарабынан ошол ишти иликтеп сотко жеткизген жана кандайдыр бир чечимди талап кылган десек дагы болот да. Ошол эле мезгилде адвокаттар жазалануучунун укугун коргоого аракет кылган. Бул өзүнчө бир система десек болот. Карама каршылык жаралабы же мыйзамдын тили менен келгенде мындай баары туура эле деп ойлойсузбу? Биз муну айтып атканым, карапайым элдин арасында кээде ушундай дагы неме болот, ойлор бар. Прокурорлор алып келген жумушту соттор өздөрү каалагандай чечип койду, же болбосо соттор каалабаган нерсени прокурорлор басым жасап туруп алышты деген ушундай ойлор болот да. Ушундай сезесизби? Ушундай бир карама каршылыктар барбы бизде? Карама каршылык болуш керек. Бул закон ченемдүү. Бул закон ченемдүү, бул ал тургай мыйзамда көрсөтүлгөн. Биз процессуалдык мыйзамдар негизинде соттук процесстерди алып барабыз. Ошол процессуалдык мыйзамда көрсөтүлгөн атаандаштуулук болуш керек. Тең укуктуулук болуш керек. Азыркы учурда биздин судьялар, ал деген сиз айткандай арбитр, судья болуп туруп бериш керек. Эки тарап өзүнүн далилин алып келиш керек. Прокурор бул мамлекеттин атынан айыптоочу, мамлекеттик айыптоочу деп атайбыз. Ал эми адвокаттар актоочу же каралоочу. Кээ бир учурда мамлекет тарабынан же болбосо жеке, жеке адвокаттар. Мына ошол учурда эки тарап атаандаштуулук принциби сөзсүз түрдө мыйзамдык үстөмдүк, мыйзамдуулук үстөмдүүлүк кылыш керек. Ар бир тарап өзүнүн далилин, өзүнүн жүйөсүн келтириш керек. Анан сот ошого мыйзамдын тили менен, мыйзамдын талабы менен гана баа бериш керек, юридикалык баа. Юридикалык баа бергенде бул далил четке кагылып калышы мүмкүн. Бул далил соттун мыйзамдын тили менен сүйлөгөндө үстөмдүк кылып калышы мүмкүн. Ошол учурда бул киши же болбосо бул тарап жеңип чыгышы мүмкүн. Демек бул табигый көрүнүш. Бул табигый көрүнүш жана болуш керек. Бул муктаждык деп айтсак дагы болот да, атаандаштуулук жана терение жанагы немеден келип чыккан, жана талаштан тактык жаралат деген сөз. Ооба. Дүн далили турбайбы? Ооба. Бир соттук процесс канча убакытка созулат? Бир соттук процесс эгер анын чоңдугуна жараша, эгер тараптар көп болсо, кээ бир учурда 4 саат ушундай болуп кетиши мүмкүн. Эгер мисалы кээ бир жазыктык иш боюнча менин практикамда 53 жабырлануучу бар. Бир айыпталуучу, 53 жабырлануучу, 53 адам. 53 адамдын өздүгүн такташ. Бул мошенничество го дейм аны. Мошенничество. Көбүнчө алдамчылыкта ушундай көбүрөөк болот да. Ар бир адамдын ой пикирин угуш керек, ар бир адамдын далилин көрүш керек. Мына ошол учурда ар бирине 10 минуттадан бөлсөк деле ушул көп болуп кетет. Көп болуп кетет да. Махабат айым, муну эмнеге айтып атам? Сот процесси 53 саатка чейин созулушу мүмкүн деп атпайсызбы? 5 саатка чейин. 1 саат. Биздин маектешүү процессибиз 40 минутка созулуш керек болчу негизи. Сөзүбүздүн башында Руслан 40 минут кандай сүйлөшөбүз деп аттыңыз эле. Азыр бизге эскертип атат, 40 минут өтүп кетти деп. Анан сот процессинде мен билгенден демейде сиздер сурайсыздар да. Азыр мен сурап атпайм сизден. Анан сиздер акыркы сөзүңү сүйлө деп мүмкүнчүлүк бересиз. Мен болсо сизге берейин бүгүн. Көрүүчүлөрүбүзгө сот катары, судья катары сот реформасы жөнүндө деги эле сот системасында коомчулукту эмнеге көңүл бурушун каалайт элеңиз? Чоң рахмат. Деги эле мен азыр сиз суроо берип жатканда ойлондум да. Массалык маалымат каражатынын эбегейсиз күчү бар.
сиздерди негласно 4 бийлик деп айтып коебуз. Ушул жанагы эле укуктук билимсиздикти же болбосо судьялар деле кадимки адам, бирок мыйзам тилинде, мыйзамдын талабы менен сүйлөгөндүгүн ушул массалык маалымат каражаты аркылуу жеткиргенге аракет кылып жатканыңыздарга мен аябай кубандым. Ошол эле учурда биздин эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын айтып кеткендигиңизге дагы ушул сот системасындагы реформа менен 30 жылдык эгемендүүлүктү айкалыштырганыңыз бул аябай актуалдуу маселе деп ойлойм. Анткени биз ушул 30 жылдык эгемендүүлүктү кандай сот системасын ала алдык, кандай судьяларды биз өзүбүз тарбияладык, кандай этапка келдик, себеби ушул эгемендүүлүктүн этабында судьяларды, ошол эле журналисттерди, ошол эле мамлекеттик башкаруучуларды эл өзү тарбиялап жатат. Туурабы? Ошол эл өзү жок, бизге моундай судья кереги жок, моундай судья керек. Ошондуктан соттук укуктук реформа бир эле президентке же болбосо аткаруу бийлигине, же мыйзам чыгаруу бийлигине, же сот бийлигине керек эмес, бул бүткүл коомго керек. Ошону коом осознавать этсе, ошону таанып билсе, ошону кабыл алса, соттук укуктук реформа менин укугумду коргоочу, ушул укугумду колдонуучу органга мен дагы жардам берейин. Албетте, сөзсүз түрдө бизге сын пикир керек. Сын пикир менен гана чындык жаралат, сын пикир менен гана биз ошол идеалдуу түрдө бир сот системасын же болбосо бир судьялык кызматтык ээлеген профессионалдуу, кесипкөй судьяларды жарата алабыз да. Ошондой жардамды күтөм. Ал жардамды азыр мен ойлонуп кеткендей ушул массалык маалымат каражаты, сиздер туура көңүл бөлгөнүңүздөргө дагы бир ыраазычылыгымды билдирем. Сиздердин жардамыңыздар менен жетишебиз деген чоң үмүттөмүн. Демек биз мамлекетибизди чогуу курабыз. Чогуу курабыз. Рахмат сизге. Сизге рахмат.